Ассаламу алейкум туғандар. Сіздер менен қайрадан эле базар жоқ каналы. Мен бүгін Чүй областы, Жайыл району, Қарабалта шаарында турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер көпчүлүгүңүздөр көргөн, билген Карабалтанын круговой туғандар. Бишкек шаарынан келгенде бул жерден сол тарапка кайрылсаңыздар Сосновкага чыгып кетесиздер. Көпчүлүгүңүздөр билген могул жерде жол боюндагы дүкөндөр бар. Биздин сатылуучу үй ушул круговойдон түз эле батышты карай бир 100 метрдей басканда могу көпүрөнөн кийин Береговая көчөсү бар экен. Ошол көчө менен сол тарапты карай бир аз басканда Макаренко көчөсүндө жайгашкан тугандар. Могу центральный көчөгө жакын эле. Круговойдон бир 300 метрдей аралыкта. Азыр видеону акырына чейин күзөтүп, өз оюңузду комментарийге жазып, лайктан басып туруңуздар тугандар. Калган маалыматтарды дагы азыр видеонун жүрүшүндө берем тугандар. Түз эле 100 метрдей басып, Береговая көчөсүнө да жетип келип калдык. Оң тарапта көрүп турганыңыздардай чөптөр сатылчу жер бар экен. Сол тарапта петролиум заправкасы бар. Ушул петролиум заправкасы менен түз эле сол тарапка карай Береговая көчөсү менен басып барганда сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Бишкек шаарына үйесин айтуусуна караганда маршруттук аттамдары тынбай эле болуп турат. Түнкүсүндө эле эгер сиз Бишкекте калып калсаңыз, по пути машинелер көп дейт. Карабалтага келип кеткен өтө эле ыңгайлуу деп айтты. Дагы Карабалтада жашоочулар көрүп аткан болсоңуздар, маалыматтардан комментарийге берип кетиңиздер. Ал үй алуучуга көп жардамын берет деп ойлойм тугандар. Лайктан басып, видеону аягына чейин күзөтүүңүздөрдү суранат элем. Мынакей тугандар, центральный Жайыл Батыр көчөсүнөн 150-200 метрдей тоо тарапты карай басып келип, Макаренко көчөсүнө жетип келип калдым. Биздин үй ушул жерден оң тарапка карап кайрылганда 1-2, 3 үй болуп калат. Адреси Макаренко көчөсү 31 үй экен тугандар. Бул жерден мына чыгыш тарапты карасаңыздар, Ошбулукка кеткен жолду көрө аласыздар. Эми охо, бул жерде газ да бар турбайбы? Пай. Азыр үйгө жетип, калган маалыматтарды берем тугандар. Мынакей тугандар, сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Анан үйүбүзгө мектеп 2 километр аралыкта жайгашыптыр. 2 мектеп бар экен, экөө тең 2 километрдей аралыкта жайгашкан деп айтты. Үйэси суу, свет, газ бар тугандар. Эми андан ары үйдүн алды тарабына кирейин. Бул алды тараптан көрүнүшү. Мынакей. Жердин аянты 9 сотук. Бул үйүбүз кипиш менен бүтүрүлгөн. Узун турасы 7-6 экен. Анын алды жагына дагы бир кошулган үй бар. Анын деле узун турасы 7-6 экен тугандар. Андан ары бул жакта баня, 2 очок, кладовка да бар экен тугандар. Биринчи болуп сиздерге азыр алды тарабындагы кошулган үйдүн ички тараптагы бөлмөлөрүн көргөзөйүн. Бул үйдүн ички тараптагы бөлмөлөрүн көргөзөйүн десем, азыркы учурда свет жок болгонуна байланыштуу ички тараптары караңгы экен. Ошого көргөзө алгам жок тугандар. Үй ээси 3 айдан бери бул жакта жашабайт. Азыр свет өчүк экен. Мен үй ээси менен телефон аркылуу сүйлөшүп эле маалыматтарын алдым. Документтер боюнча айтсак, кызыл ките бар экен, тех паспорту бар экен тугандар. Бул үйдүн ички тарабын мен көрүп чыктым. Сиздерге камерага көргөзөйүн десем, ички тарабы караңгы тугандар. Обой өйдө тарабы гипсокартон экен. Андан ары бул жак жарык болгонуна байланыштуу бул жакты көргөзөйүн сиздерге. Киргенде эле мындай прихожка. Андан ары түз эле өткөндө дагы бир бөлмө бар экен. Узун турасы 3,5га 6,5дай көрүнөт. Мынакей ушундай көрүнүштө. Түндүк тарабынан бир терезе орнотулган. Андан кийин чыгып эле кайра перехожка менен оң тарапка киргенде дагы бир бөлмө жайгашкан. Узун турасы 2ге 3дөй көрүнөт. Полу ОСП экен. Ушундай көрүнүштө тугандар. Батыш тараптан бир чыгачтан болгон терезе орнотулган. Тугандар,
Бул разрешение менен тарткан жакшы көрүнүп атабы же бул разрешение менен жакшы көрүнүп атабы? Негизи боюнча монтип тартсам көбүрөөк нерсе көрүнөт, минтип тартсам жакындан көрүнүп калат да. Кээ бир көрүүчүлөрүбүз мындай кылып тарт дейт да, мына ушундай кылып тарт дейт. Негизи мондай кылып тартсам көбүрөөк объект көрүнөт. Мына мисал үчүн эч жер көрүнбөй калды. Эгер минтип тартсам чоң жер көрүнөт да. Анан ал тарапта бир тооккана жана коен бакканга да бир место бар экен. Андан ары алды жагындагы бош жерлер, кандайдыр бир жер жемиш же болбосо кандайдыр бир бактарды эксеңиз болот. Чек араларында курулуш материалдарына жарап калган теректер да бар экен. Ал жакта алма багы, өрүк багы да бар экен. И үйдүн тышкы тарабындагы туалет. Кетиңиздер. Дагы бир жолу эскерте кетейин, жеринин жалпы аянты 9 соток. Эмне маалыматтар калды? Мен оюмча бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Бул жакта кирпичтен болгон үй. Бул үй кирпич менен бүтүрүлгөн, а бул үй сокма менен бүтүрүлүптүр, туугандар. Жалпысынан алганда ушул, туугандар. Кандайдыр маалыматтар калган болсо, ээсинин номерин бул жакка калтырам. Звонок кылып, сүйлөшүп билип алсаңыздар болот. Анан эми бул үйдүн баасына $16,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бир аз арзандатуулар болот экен. $16,000 десе, $16,000 сатабыз деген эмес, туугандар. Анан бизде Instagram жана TikTok профилдер бар. Ал жака деле кирип, ушул үйдүн жана башка Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөрдүн кыскача маалыматтарын алып, сүрөттөрүн көрүп, ал жактан да көрүп кетсеңиздер болот. Алар деле базар жок деп английский буквамен издесеңиздер табылат, туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.